кимдегин убактысын дайыма мындай айтканда өзүнө жемиштүү болушун кааласа, анда эң биринчи биз эрте турушубуз керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "О Алла, мен үммөтүмдүн таңына береке бер" деп дуа кылган. Демек, бул таңда өзгөчө бир сыр бар. Дайыма айта турган нерсебиз бар. Эрте туруп, ошол эле безде субханалла, ошондон кийинки нерсе бар. Эрте тургандан кийинкиси. Бул ошо күн чыкканга чейин Алла менен мамиле кылуу. Мисалы, эртең менен туруп багымды окугандан кийин эле ошол замат, мисалы, мен силерге эң жакшы сунушум илим окуңуздар. Анткени илим дагы силер окуп аткан илим болуп зикир болуп эсептелет. Силер окуп аткан илим болуп зикир болуп эсептелет. Жана мен Кур'ан окутам го. Отуруп Кур'ан окуйм, субханалла, алхамдулилла, өзүмдүн зикирлерим бар, вирттерим бар. Ошону толтуруп аткан мезгилимде силер азыр мисалы калса мугалим берген сабакты окусаңар, күн чыкканга чейин, машалла, сиздер андай илимдин эң илимдүү болосуңар. Илимдин чегине жеткен адамдар катарында болосуңар. Бул бир. Экинчиси, субханалла, устаздар койгон метод бар. Ошо метод менен окуй бериңиздер.